Assalamu alaikum, rahmatullahi va barakatuhu. Sizler menen Birik Kırgız kanalı, men Şeripbayev Abdülhamid. Tuğanlar, bugün bizdin temabız Prezidentimiz Sadır Nurkojoyev Japarov'tun geçen gün malumat jyynynda mamleketibizge salyktарды төлөp турган алтын компаниялардын, ошонун ичинде бирөөсү бозумчактын токтоп турганынын себеби Kılıç Şanayev'tin 5-6 bala menen barıp, 10 çaktı bala menen barıp, oşol kampanyanın işini toktotup koygondugu mamleketibizge, elibizge ziyan dedi. Men uşul Sadır Nurkojoyev Japarov'tun uşul sözüne makul emesmin, tуура эмес. Себеби ал 5-6 balaga toktop koya turgan ayrıda кичинекей bir ишкана эмес. Ал чоң алтын компания. Анын içinde көп иштеген, бүт бардыгы шайма-шай келишкен охранасы бар, бардык нерсеси бар. Ал 5-6 эмес, ал 100 баланын да ал талаптарды биз мына көптөн бери коюп жүрөбүз. 100 баланын да тоготпойт. Кече эле болгон жок. Бул 5-6 жыл, 10 жылдан бери карапайым элдин талабында талашып биз шарттарды коюп келебиз, бирок алар тоготуп да койбойт, аткарышпайт да. Негизги талап мына ошол Bozumçak kendindeki Көкташ Көксерек айылынын карапайым тургундарынын ишке ал деген эле талаптарынын негизгиси болот. Мисалы, биздин ата бабаларыбыз ошол жайлоолорду биринчи дүйнөдө адамдын жаны кымбат. Адамдын жанынан да жер кымбат. Ошол жер үчүн, ошол жайлоолорубузду биздин ата бабаларыбыз кан жан сайып коргоп келген. Анын алтынын билген эмес чындыгында. Мына ошол көз астында алтын бар экен. Биз барып алтынды бизге бер, же бизди бригадир кыл, же бизди жетекчи кыл деп чайла барган жок ал жерде карапайымдар. Мейли, алтынды алсаңар алып кете бергиле. Жок дегенде бизди ошолго кара жаныбызды багайлы, бала чакабызды багайлы. Бизди ошол алтын компанияга эшигиңи шыпырсак шыпырайлы, отуңу жагып берейли, зыяндуу иштериң бар экен жардыра турган ошолорду кылып берели, картошкаңы арчып берейли, оокатыңы пиширип берейли деген эле ушундай эле талаптар ишке жумушка алгыла деген. Тилекке каршы ошондой карапайым калктын талабын жакшы укпайт. Көпчүлүк элдин талабы ошол болгон. Анан дагы бир талаптарынын бири ошол жерде, ошол компания өзүңүз бардыңыз, Садыр Нуркожоевич. Ошол вертолет конгон, ошол зоонун түбүндө касиеттүү Кайнама деген булак бар. Убагында мен ошол айылдын жашоочусу катары билемин. Өзбекстандардан керек болсо ооруган кишилер бөөктөрүн көтөрүп, катуу ооруган, төрөбөгөн аялдар келип ошол касиеттүү биздин чоң Кайнама деп буркурап агып турган ошол булагыбызга келип, чоң булакка келип сыйынчу жай болгон. Азыр деле бар. Билинекин келип турат, дагы деле үзүлбөйт. Ошондой ыйык касиеттүү жерге 7300 адам жашайт. Ошол булактан суу ичет төмөн жагында. Ошол булактын башына кече жардыруу болду, көрдүңүз, химиялык заттарды сактоочу кампанын куруп алгандыгы. Мына ошону башка жака көчүрүү талаптардын бири. Жана дагы карапайымдарды ишке алуу. Биздин жерде 2 сотуктан гана үлүш жер тийген. Жерлерибизде тар. Ошондой талаптарыбызды аткарбайт, элди тоготпой келишет. Албетте ошол кампанын куруп беришине ошол жергиликтүү өкмөттүн, айыл өкмөттүн жана депутаттардын күнөөсү чоң. Эртең кандайдыр бир жарылуу, жер пер титирөөлөр болуп, бир химиялык заттар ошол биздин айылга агып келсе, биздин элге, малга, керек болсо бак дарагыбызга чейин зыяны тиет. Ошондуктан ошону көчүрүш керек. Ошого уруксат берген биздин депутат жана өздөрүнүн эмнели максатта депутат болгонун билбеген, базымчактын гана компаниянын гана айтканын билгеп, ошолордун гана макулдугуна, ошолордун тарабында талапташ болуп жүргөн депутаттардын бул жерде күнөөсү чоң, айыл өкмөт менен депутаттардын. Алар карапайым эл тарабында болбостон, базымчак компаниясынын
тарабында, ошолордун ишканабыздын жетекчилеринин айткан тарабында болуп келгендиги да бул биздин депутаттардын жоопкерчиликсиздик, өзүнүн элине туура эмес кылган мамилеси болуп эсептелинет. Ал эми Кылыч Шанаев деген жигит бул адилеттүүлүктү сүйгөн, адилеттүүлүк үчүн ушул мезгилге чейин күрөшүп келген жигиттерибиздин бири. Эми анын азыр кайсы партияда болушу анын өзүнүн тандоосу. Ал ошол сизге элдин талаптарын коюп сиздин жаныңызда турган бул сары жемпирчен жигит 2 ай мурун эле Мекенчил партиясына добуш беришиңиздер керек. Мекенчил партиясы өтүп кетсе, бул алтын компаниялардын иштери жакшы кирет, ишке кирет. Садыр Жапаровдун түрмөдөн чыгарсак заманыбыз оңолот деген элдерди Мекенчил партиясына чакырып жүргөн Сүйүт деген жигит. Ал баланын биринчи тилеги ишке ашты. Сиз түрмөдөн чыктыңыз, падыша болдуңуз. Бул да Алланын амири. Экинчи тилеги биздин күткөн тилек. Ошол алтын компаниянын жергиликтүү элдерге пайдасынын тийиши, карапайымдарды ишке алышы, ошондой эле жанагы сактоочу жайын айылдын сыртына көчүрүп чыгышы, ушундай эле республикалык деңгээлге алып чыга турган эмес жөнөкөй эле талаптар бул. Кылыч Шанаев деген жигитте түздөн түз айтканыңыз туура эмес. Бул жигит адилеттүүлүктү сүйгөн жигит. Убагында сиздин сотуңузга адилеттүүлүктү сүйгөн үчүн соттон адилеттүүлүктү талап кылып барган жигиттердин бири. Жада калса бейишинен берсин, сиздин апаңыздын жаназасына да барып катышып келген жигит. Сиз дүйнөлүк деңгээлге кумтөр менен таанылып Садыр Жапаров деген даңкка ээ болсоңуз, бул жигит кичинекейирээк болсо да Бозумчак компаниясынын иштерин эл тарабында болушуна талап кылып келген. Бул деле өзүнчө кичинекей мини Садыр Жапаров. Бул деле өзүнчө эл тарабында болуп келген Кылыч Шанаев деген жигитибиз. Буну түшүнөбүз, биз түшүнүп турабыз. Сразу эле сизди критикалагандан алыспыз. Бирок жакшылыкка жоруп турайлы. Бул кабарларды, маалыматты сизге жеткирген райондун жана областтын, может айылдын деңгээлиндеги жетекчилердин сиз бул маалымат боюнча тактап коюшуңузду биз суранабыз. Бизде далилдүү фактылар бар. Эгер макулдугуңузду берсеңиз, биз сиз менен кабыл алууңузда болсоңуз, далилдүү фактылар менен көзмө көз жолугушуп, сизге түшүндүрүп айтып бергенге биз даярбыз. Сиздин адилеттүү падыша болушуңузду суранат элек. Эли жерибизде тынччылык, токчулук, жакшылык болсун. Заманыбыз өнүгүп өскөн. Кыргызстаныбыз бай бакуат мамлекеттин катарына кошулушун Аллахым өзү насип